Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ас-садиқу ал-масдуқ. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан жалган сүйлөгөн эмес, чын сүйлөйт эле. Жана анын чынчыл экендигине Аллах Таала өзү күбө болгон. Аллах Таала айтат: "Ва ма янтиқу анил хава ин хува илля вахюн юха." Мухаммад алейхиссалам эч качан ал өзүнүн оюнан сүйлөбөйт. Ал сүйлөй турган болсо, ага вахий кылынган вахийден сүйлөйт. Ошондуктан пайгамбарыбыз кандай нерселерди айткан болсо, кайсы сөздөрдү айткан болсо, анын бардыгы чын, хак боло турган нерсе. Сөзсүз, албетте ал болот, ишке ашат. Пайгамбар салам өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: "Салафун уqsimu алейхинна." Үч нерсе бар, мен ал нерселерге ант беремин, касам ичемин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ант берүүсү шарт эмес да. Пайгамбар касам ичпесе деле анын сөзү чын болот да. А бирок пайгамбарыбыз ант берип аткандыгы, касам ичип аткандыгы эмне себептен десе, ошол айтылып аткан сөздүн өтө маанилүү, өтө зарыл экендигин билдириштик үчүн пайгамбарыбыз касам ичкен да, ант берген. Үч нерсеге. Бул үч нерсени эгерде мусулмандар аткарып жашай турган болсо, ошого амал кылып жашай турган болсо, анда сөзсүз ийгиликке жетет, сөзсүз бактылуу болот, сөзсүз Аллах Тааланы ыраазы кылган болот да. Алар кайсылар? Ма нақаса малу абдин мин садақатин. Пенденин байлыгы садака бергендиктен азайып калбайт. Тескеринче садака бере турган болсо, анын байлыгы көбөйөт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ямхакуллаху риба ва юрбис садақат." Аллах Таала сүткордукту куруткан. Сүткордукта эч бир пайда жок. Анда зыян гана зыян. Ва юрбис садақат, жана садаканы Аллах субхана таала өнүктүрөт, өстүрөт, аны көбөйтөт, ага береке берет Аллах Таала. Бир адамда 10 000 сом акчасы бар. 1000 сомну садака бере турган болсо, математика айтат, 1000 сом азайып калды, 9000 сом калды дейт. Бирок Аллах Таала айтат: "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха." Сен бирди берсең, мен сага 10ду берем дейт да. 1000ди бере турган болсо, Аллах Таала 10 000 кылып кайтарып берет да. Натыйжада өзүнүн чөнтөгүндөгү 9000, жана Аллах Таала кайтарып берген 10 000, 19 000 болду да. Азайып калган жок, көбөйөт ал. Муну пайгамбарыбыз ант берип айтып атат да. Буга ишенгиле, сөзсүз бул боло турган нерсе. Садака бергенде эч качан ойлонбош керек. Ушул азайып калды, сөзсүз Аллах Таала кайтарат анычы. Же болбосо адамдын башына келип аткан балени кайтарат. Же болбосо берген садакасын Аллах Таала дагы көбөйтүп берет да. Экинчиси болсо: "Вала зулима абдун мазламатан сабара алейха илля задаллаху иззан." Кайсыл бир пенде зулум кылына турган болсо, ага бирөө зулум кылып коюп туруп, ошо зулум чеккендигини ал кечирип кое турган болсо, Аллах Таала анын иззатыны, анын сый-урматыны дагы көбөйтүп коет да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтты: "Лейса шадиду бис-сурати." Өзүнүн теңини жеңген адам, өзүнүн теңини жыга чапкан адам ал күчтүү эмес деди. Валакинна шадидаллади, кайсыл учурда ага бир кыйынчылык келе турган болсо, ямлику нафсаху индал гадаб. Ачуусу келген учурда өзүнүн нафсин тыйып, сабыр кыла турган болсо, ачуусун баса турган болсо, мына ошол адам күчтүү деди да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Муса алейхиссалам Аллах Таалага кайрылды: "Я Робби, мен ааззу ибадак." Эй Роббим, сенин пенделериң ичинен сага эң иззаттуусу, эң сыйлуусу ким? Дегенде Аллах субхана таала айтты: "Мен иза кадара гафара." Кайсы адам кудурети жетип туруп, өч алганга күчү жетип туруп, кечирип кое турган болсо, ал менин алдымда эң иззаттуу, эң сыйлуу адам дейт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосун карап көрүңүздөр. Ушул ахлагын көрүп туруп, ушул кечиримдүүлүгүн көрүп туруп, буга чейин дават бергенде дагы, буга чейин канча айтса дагы келбеген адамдар иманга келди да. Демек, сыфат эң зарыл нерсе экен да, урматтуу туугандар. Ошол сыфатты биз өзүбүздүн ичинде пайда кылыш керекпиз да. Пайгамбарыбыз ант берип, касам ичип айтып атат: "Эгерде өч алганга күчүң жетип туруп, сен кечирип кое турган болсоң, Алла сенин иззатыңды, аброюңду дагы көбөйтүп берет" дейт. Ал эми үчүнчүсү: "Вала фатаха абдун баба мас'алатин илля фатахаллаху алейхи баба фақрин." Кайсыл бир пенде суроо эшигин ача турган болсо, бир эшикти, анда Аллах Таала ага кедейчиликтин башка эшигин ачып коет да. Бул жакта өзүнүн муктаждыгын бүтүрүштүк үчүн адамдардан, пендеден, Аллахтан башкадан сурай берет.
нар жақтан Аллах Таала кедейліктің эшигин ачып койгон да. Кедейлик келе берет, натыйжада анын муктаждыгы бүтпөйт. Ал адам эч качан байыбайт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Ида саалта фасалилла." Качан сен сурасаң, Алладан гана сура дейт да. "Ва ида стаанта фастаин билла." Качан сен жардам сурасаң, Аллахтан гана сурагын дейт. Ошондуктан ушул үч нерсени биз дайыма аткарып жүрө турган болсок, садака бергенде биздин малыбыз эч качан азайып калбайт. Демек көп садака берейли. Ошол сыяктуу бизге кандай бир зулумдук кылына турган болсо, бирөө бизге бир ашыкчалык кыла турган болсо, кудуретибиз жетип туруп биз аны кечире турган болсок, Аллах субхана таала биздин иззатыбызга, аброюбузга дагы иззат кошуп берет да, дагы аброй кошуп берет. Ошол сыяктуу эле биз иманыбызга менет кылып, Аллахтан гана сурап, Аллахтан башка эч кимден сурабаганга менет кылып, аракет кылыш керекпиз. Аллах Таала баардыгыбызга ушул пайгамбарыбыздын насааттарына амал кылганга товфик берсин. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин.